Депутат айткандан кийин биздин эки консул бухгалтерибиз бир жумуш күнүн кетирип архивтерди казып документтерди 3-4 жолу тактап чыкты. Ошондой эле иликтөө иштерин МИДтин тышкы иштер министринин кызматкерлери дагы жүргүзүштү. Бир күн толугу менен. Анан тактап чыкты. Аллабыжинов деген гражданин электрондук портал аркылуу Кыргызстанга 2 жолу кайрылыптыр. Документтер толук болуп, шарттарды канааттандырганда гана ага виза берилиптир. Кыргызстанда коррупцияга каршы келишкис кеңири фронтто күрөш жүрүп жатат. Ийгиликтер да бар. 17-жылы башталып, азырда иштеп жаткан тышкы иштер министринин проектисин мен коррупцияга каршы күрөштүн үлгүлүү проектиси катары көргөзөт элем. Виза алам деген чет элдик электрондук виза порталына кайрылып, минимум адамдык фактор бар жерден өзүнүн визасын алат. Мен ойлойм, мамлекеттик башка кызматтарды дагы чет элдик эмес, кыргызстандыктар үчүн, өзүбүз үчүн ушундай кылып коюшубуз керек. Ака-жука деп, энеңе бар, атаңа бар деп, бизди кыргыз чиновниги кыйнабай тургандай кылышыбыз керек. Так ушул тышкы иштер министрлигинин тажрыйбасын биз Кыргызстандын ичинде да пайдаланышыбыз керек. Мен сөзүмдү ушуну менен бүтүргүм келет. Саламатта болуңуздар.